Ассаламу алейкум туғандар, мен Мұхтег Арсанбек, сұрадыңыздар жауап берем рубрикасы менен. Мен бүгін Аллах насып етсе, берілген уақыттың ішінде Зулайқа Жолдошева деген қызымдың сұраусына жауап берем. Иншаллах, бір ескерте тұрған нәрсе, ушул берілген сұраулардың көпчілігі ушул биздин қандай десем, комментарийлерде қандай акыбалда келсе, ошол акыбалда біз окуйбуз, ошол акыбалда монтажда беребиз. Айтайын дегеним, каталары болушу мүмкүн, көпчүлүк жазганды да билбейбиз. Моюнга алыш керек, маани бербейбиз. Бирок ошого карабай мен ушул берилип аткан суроолордун мазмунун чыгарганга аракет кылам. Эптеп кыйналып болсо да окуйм, жана сиздер түшүнгөн аракет кылыңыздар. Демек, Зулайка Жолдошева деген кызыбыз мына ушундай сурап атат. Ассаламу алейкум, менин суроом. Мен bir баланы жакшы көрөм, Аллах разылык үчүн, бирок айткан эмесмин, сүйдүм, өлдүм деп жүргөнүм жок. Болгон Аллахка гана айтам. Хадича энебизде досуна айттырган го пайгамбарыбызга. Айттырайын деген оюм жок. Бирок бизде ал нерсени башкача түшүнөт. Жаман жагын ойлошуп, өзү негизи айтса болобу же жокпу деп сураптыр. Зулайка деген кызыбыз. Ооба, туура айтасың, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга анын сүйүктүү жубайы Хадича энебиз өзү куда түшкөн. Бирок куда түшүүдө аябай чоң бир хикмат бар. Бул эмнени айтып атат? Үй бүлө аялга да керек, эркекке да керек. Кызга да керек, жигитке да керек. Үй бүлө куруу демилгеси кыздан болсо дагы бул эч мындай бир элдер жаман ойлойт дей турган нерсе эмес. Элдерден эгер мен эрге тийбей көрүнгөн менен бузукулук кылып жүрсөм жаман ойлойт деп тартынса болот. Мында да биринчи кезекте Аллах эмне дейт? Анын алдында кандай жооп берем деген коркунуч токтотуш керек өзүнүн негизи. Турмушка чыкпасам эл эмне деп ойлойт дегенде мурдараак мен турмушка чыгып бактылуу жашоого милдеттүүмүн деп кыз да өзү демилге кылууга укугу бар. Бизде тарыхта аябай көп мындай учурлар. Кыздардын өзүнүн демилгеси менен күйөөгө чыккан учурлар аябай көп. Биздин тарыхта, фольклордо, биздин уламыш жомоктордо да бул нерсе байма-бай көп кездешет. Тилекке каршы эмне үчүн кыздар өздөрү турмушка чыгууга демилге көтөрбөйт? Бир канча себептери болсо керек. Мен ушу урунттуу себептердин бири кыздар өздөрү бала кыял. Эрге тийиш керек экендигин өздөрү ойлобойт. Табияты дагы, алардын физиологиясы дагы үй бүлөгө муктаждыгы бир 35-40ка барганда пайда болсо керек. Үй бүлөгө муктаждык бул бир гана жыныстык катнаш эмес. Үй бүлөгө болгон муктаждык бир 30дан кийин болсо керек биздин кыздарда. Мен кээде ушинтип ойлойм, анткени биздин кыздар өтө тез бойго, өтө кеч бойго жетип атат азыр. Ушундай бала кыял кыздарыбыз көп, жоопкерчилик ала турган курак аябай кеч келип атат да. Ошондон демилге кеч болуп калышы мүмкүн. Бирок эрте жетилген кыздар, булар 18-19да, 20да үй бүлө муктаждыгын түшүнгөн кыздар демилге кылса болот. Бул эч кандай уят боло турган жери жок. Тетирисинче демилге кылбай, эрге тийбей, жакшы балдардын бардыгы үйлөнүп, анан бул эмне кыларын билбей, Россияга анан кийин бирөөнүн идишин жууганы кеткенге караганда демилге көтөрүп турмушка чыккан алда канча жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда, өмүрүндө мына ушул окуя аябай чоң мааниге ээ. Кыздар үйрөнө турган сабактар көп. Хадича энебиздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кудалашуусунда аябай көп сабактар бар. Кудалашуу кандайча жүрдү? Ал барып эле айттырган жок да, мен муну сүйүп калдым деп. Жок, андан мурда ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кандай адам экендигин сынады. Хадича энебиз Меккедеги деги Араб жарым аралындагы эң чоң ишкер аялдардын бири болгон, өтө бай аялдардын бири болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөй үй бүлөдөн жана сабатсыз да киши болгон, мындай колу да жука. Ошого карабай жүрөгүндө бир мухаббат пайда болгондугу үчүн кудалашаардан мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебизге жар боло алабы? Аял кишини караңдар, кандай акылы тетик. Мага ошол жар боло алабы? Мени камсыздай алабы? Мага эркек катары авторитети болобу деп аны сынап көрдү. Аны 2 жолу соодага тартты. Жалдап соодага тартты. Жана өзү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Майсара деген өзүнүн астагфирулла, ишендүү кызматкерин кошту. Ар кербенден кийин анын кызматкери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мүнөзү жөнүндө, өзгөчөлүктөрү жөнүндө, анын мындайча айтканда үй бүлөгө болгон жөнүндө балким Хадича энебизге айтып берип жатты. Мына ошону көзү жеткен соң, ооба, бул реалдуу үй башы боло ала турган эркектигине көз жеткенден кийин анан өзү кудалашты. Мына ушундай кызым. Демек, эгерде ал жигитти чындап сүйсөң, аны сынап көр. Аны сынаса мындай бир экстрем же бир мен 9-этаждан түштабайбы эмес. Реалдуу ал сага эр боло алабы? Же эле желөпкөбү?
Мына ушул нерселерди сынагандан кийин Куда түшсөң, алхамдулилlah, тоюңа барып катышууга даярбыз иншалла. Салам алейкум.